Мирбек Атабеков: жубайым ойлобогон жерден жаңы унаалы болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим Төлөпбергенге Hyundai борбору 2020-жылы чыккан унаа тартуулады. Мирбек Атабеков күтүлбөгөн жерден жаңы унаалы болуп калганын айтып, буларга токтолду. Ойлобогон жерден жубайым жаңы унаалы болду. Мээрим экөөбүз 1 жыл бою гив оюн ойнотууну баштаганбыз. Анда 10 унаа Hyundai Renault үлгүлөрүндөгү Англия кварталынан батир, умра сапарына 7 жолдомо жана башка майда белектер ойнотулмак. Февраль айынын соңунда алгачкы унааны ойнотмокпуз. Мындан улам Hyundai борборуна барып, унаа тандап жатканыбызда борбордун жетекчиси бизге сунуш жасады. Ал жубайым социалдык тармактын активдүү колдонуучусу экенин айтып, Түштүк Кореялык компаниянын Кыргыз өлкөсүндөгү жүзү болууну сунуштады. Компаниянын Түштүк Кореядагы кеңсеси жубайымды бул кызматка ылайык көрүшүптүр. Келишим түзгөндө буга чейин айдап жүргөн 2008-жылы чыккан Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаабызды тапшырдык. Компания Мээримге быйыл чыгарылган Hyundai Santa Fe унаасын тартуулады. Азыр жубайымдын унаасын талашып айдап жатам, дейт ал. Маалымат булагы Суперчекит KG. Эстрада өрчү Мирбек Атабеков өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Футболду кичинекейимде ойногон эмесмин. Себеби бала кезде бизде айылда фасоль эгүү жана башка талаа оокаттары мода болчу. Бул спортко кийин шаарга келгенде абдан кызыга баштадым. Бирок кыйын футболист болуш үчүн мага кеч болуп калды. Себеби бала кезден баштап машыгуу керек экен. Бирок өкүнбөйм, чыгармачылыкта дагы көп ачылбаган сырлар бар. Ал эми бул сүрөттө сыймыктанган Мырзаев менен бирге түштү.